Суроо берүү талкууга өтөрдөн мурун мен сиздерден көңүлүңүздөрдү урматтуу кесиптештер буруп коет элем. Могу баш мыйзамыбыз Конституцияга эмне үчүн дегенде биз биринчи башкы мыйзам чыгаруу органы болгондон кийин биз өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү Конституциянын негизинде, андан сырткары регламенттин негизинде өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү алып барабыз. Буга чейин Азамат Маматович дагы айтып кетти. Конституция жөнүндө, конституциялык мыйзамдар жана башка мыйзамдык укуктук актылар боюнчачы. Ошон үчүн биринчи беренесинде жазылганда Кыргыз Республикасы же Кыргызстан көз карандысыз, эгемен, демократиялык, унитардык, укуктук, светтик жана социалдык мамлекет депчи. Анан кийин 5 пункту менен көрсөтүлүп атат. Биринчи беренеде Кыргызстандын элин бардык этностордон турган Кыргыз Республикасынын жарандары түзөт депчи. Ошону атары эле мен сиздердин көңүлүңүздөрдү Конституциянын 9 беренесине буруп кетет элем. Кыргыз Республикасына эч бир дин, мамлекеттик же милдеттүү дин катары кабыл алынышы мүмкүн эмес. 2 пункту менен дин жана бардык диний расымдар мамлекеттен ажыратылган. 3 пункту менен диний бирикмелердин дин жана расымдардын кызматчыларын мамлекеттик бийликтик органдарына ишенекейлигисине тыюу салынат. Ушул эле жанагы менен айтып кетет элем, өзүңүздөргө маалым болгондой мыйзам чыккандан кийин, мыйзам жазылгандан кийин мыйзам бардык жанагыларга иштеш керек. Бул өзүңүздөргө маалым болгондой дин чөйрөсүн карай турган болсок, 4 религия дейбизби, дин бар. Бул и буддизм, иудаизм, христианство, андан кийин ислам. Биздин республиканын 7 миллион калк болсо, ошонун 90%-ын мусулмандар түзөт. Андан кийин калгандарын 82 жанагы конфессия дейбизби, ошол башка жанагыларды түзгөн улуттардан, этностордон келип чыгат да. Өзүңүздөр дагы көңүлүңүздөрдү мен ушул эле Конституциянын 13 беренесине бөлөт элем. 13 беренеде Конституциянын 1 пункту менен көрсөтүлгөн, что мамлекеттик тил болуп кыргыз тили эсептелинет. Кыргыз тили конституциялык мыйзам менен бекитилген. 2 пункту менен көрсөтүлгөн орус тили бизде расмий тил деп. Ошон үчүн могу сиздерге регламентте жазылган, биз мыйзамдардын бардыгын мамлекеттик тилде талкуулашыбыз керек. Жана андай бир жерине карама каршы дал келбей калган жерлер болсо, анда биз жана расмий орус тилде да талкууласак болот. Урматтуу кесиптештер, могу мыйзамдын долбоорунда бул жерде кээ бир жерлеринде мыйзам жанагы расмий тил менен мамлекеттик тилде дал келбеген жерлери бар да. Ошон үчүн сиздер сурооду баяндамачыга Азамат Маматовичке орусча, кыргызча берсеңиздер болот. Эмне үчүн дегенде 2 орусча жана кыргызча жанагысын тексттерин мыйзамдын талкуулап кетиш керек.